Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тутумунда басма сөз кызматкерлеринин кесиптик майрамы 1984-жылдан бери белгиленип келет. Азыр Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын тарыхынан токтоло кетсеңиз кененирээк. Негизи бул Ички иштер министрлигинде басма сөз кызматы Союздун убагында түзүлгөн. СССРдин убагында СССР Ички иштер министрлигинин атайын буйругу чыккан 1983-жылдын 10-июнда. Жалпы Советтер Союзундагы ички иштер министрликтеринин, ошондой эле союздук республикаларда дагы атайын басма сөз кызматтарын ачып, ошо ички иштер министрлигинин ишмердүүлүгүн коомчулукка кененирээк жеткирүү боюнча. Анан ошол Москвадан келген буйруктун негизинде 1984-жылдын 18-апрелинде ички иштер министри Жусупбек Акматовдун буйругу менен ошол Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинде атайын пресс-бюро деп аталган. Анын биринчи катчысы болуп Виктор Петрович Ярцев деген азыр дагы жеке ишкерлик менен иштеп жүрөт. Андан сырткары Эдил Исхаков деген экинчи болуп келген. Экөө гана иштеген башында. Андан кийин бул жерде көп жыл иштеген Жолдошбек Бузурманкулов, андан Нурдин Жангараев дагы иштеди. Андан сырткары ошол 40 жыл убагында бир топ жетекчилер иштеди. Алар Аида Бакирова, Гүлсара Алиева, Эсен Салиев, Рахматулла Ахмедов, Жоробай Абдыраимов, Руслан Умарбеков, ошондой эле пресс-службада дагы иштеген Үсен Полосов деген өздөрүнүн ошол ички иштер министрлигинин басма сөз кызматына салым кошуп кеткен кызматкерлер, жетекчилер болгон. Бүгүнкү күндө ички иштер министрлигинин басма сөз кызматында студия бөлүмү Медет Иманакунов, СММ бөлүмү Арслан Саттаров, маалыматтык коштоо бөлүмү Замир Сыдыков, аналитика бөлүмү Адилет Мусаев, ошондой эле басма сөз кызматынын жетекчилери Эрнис Осмонбаев, Тилек Оторовдор жалпы өздүк курам менен министрликтин алдына коюлган тапшырмаларды аткарып келе жатат десек болот. Ички иштер министрлигинин борбордук аппаратынан сырткары жерлердеги ички иштер органдарынын башкармалыктарында бөлүмдөрүндөгү пресс катчылардын дагы иши жөнүндө айтсаңыз, канча кызматкер жалпы иш алып барат? Бүгүнкү күндө ошол ички иштер министрлигинин туура саясатынын негизинде замандын агымына жараша туура түшүнүү менен кабыл алып, бүт бардык областтарда, шаарларда, башкы башкармалыктарда, атайын кызматтарда басма сөз кызматтарын ачкан, атайын кызматкерлерди дайындашкан. Бүгүнкү күндө ошол областтарды, региондорду атап кете турган болсок, мисалы бизде иштеп уже алды ардагер болуп калган кызматкерлер бар. Алардын арасында ошол областында көп жыл иштеген. Бул Жеңиш Ашырбаев, ошондой эле Таласта Максат Абдысеитов, эки жигиттен көп жыл ошол Ошто, Таласта өзүнүн эмгектерин сиңирип, азыркы учурда ардактуу эс алууда. Бүгүнкү учурда жалпы ар бир областта 2ден, 3төн кызматкерлер бар. Эми булардын биздин кызматкерлердин бүгүнкү күндө саны 60ка чукулдап калды республика боюнча. Анан алардын баарын бүгүнкү күндө атап отурганга убакыт да жок. Алар менен туура түшүнөт деп ойлойм. Мына ушул группалар менен, топтор менен баарыбыз биргелешип, бүт республика боюнча ички иштер органдарынын алдыңкы тажрыйбаларын, кылмыш бетин ачуудагы ишмердигин жана башка бардык жаңылыктарын ошол коомчулукка алып чыгып, кандай гана басма сөз кызматы болбосун, кандай гана массалык маалымат каражаттары болбосун, ошол интернет айдыңында бардык бизге тиешелүү жаңылыктарды, бизге тиешелүү маалыматтардын баарын мониторинг кылып карап, өз убагында жооп берүүгө биз милдеттүүбүз. Биздин эң негизги милдетибиз ошол коомдо болуп жаткан бизге тиешелүү маалыматтарга ыкчам көз салып, аларга убагында баа берип, жообун берип, ошол эле убакта керектүү тиешелүү болсо, ошого кызматтык иликтөө жүргүзүүгө тиешелүү кызматтарга жиберип, анан ошол эле жаңылыктарды ички иштер министрлигинин жетекчилигине жеткизип, анан айрым маселелер боюнча тиешелүү чечимдерди кабыл алуу эсептелет да.
алдыга жылып жакшы ийгиликтерге күн сайын биз бүгүн иштеп, бүгүн көбүрөөк иштеп койдук, бүгүн эс алышыбыз керек эмес. Күн сайын биздин милдетибиз дагы, тагдырыбыз дагы, парызыбыз дагы ошондой. Бүгүнкүдөн эртең мыкты, анан күчтүү иштешибиз керек. Анан жалпы бүгүнкү басма сөз кызматынын баардык кызматкерлерин, ардагерлерди, анан бизди туура түшүнүп, ошол ар дайым колдоп турган жетекчиликти дагы биздин майрамыбыз менен баарын куттуктап, иштерине ийгилик. Алдыда бизде кыргыз милициясынын 100 жылдыгы да келатат. Ага карата биз мыкты фильмдерди, мыкты китептерди, мыкты чыгармаларды, ошондой эле коомчулукка Ички иштер министрлигинин ишмердүүлүгүн ар тараптуу чагылдырууга жетишип, ийгиликтердин үстүндө гана иштешибиз керек да. Көп жылдар аралыгында, тактап айтканда, 2007 жылдан 2022 жылга чейин Бакыт Сейитов Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматын жетектеп келген. Басма сөз кызматтарынын кызматкерлеринин жогорку профессионалдуулугу жана алардын ишине болгон камкор мамилеси кызматтын түзүлгөн күнүнөн баштап Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин позитивдүү имиджин жаратып келүүдө. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы министрликтин маалыматтык саясатын ишке ашыруу милдети жүктөлгөн. 40 жыл аралыгында маалымат жана коомчулук менен байланышуу бөлүмү күчтүү, көп функционалдуу түзүм катары калыптан алды. Ошондой эле басма сөз кызматынын профессионалдуулугу журналисттер чөйрөсүндө жогорку баага арзыды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы жаш кызмат болгон менен анын тарыхы, аткарган иши, Ички иштер министрлигиндеги орду, ыкчамдыгы менен Ички иштер министрлигиндеги алдыңкы кызматтардын катарына татыды. Коомчулук ички иштер органдарынын ишинин өзгөчөлүгү, алар боюнча болуп жаткан маанилүү окуялар, ар кандай кырдаалдарда милиция тарабынан көрүлүп жаткан аракеттер тууралуу билгиси келишет. Аны так жана ыкчам Ички иштер министрлигинин тутумундагы басма сөз кызматы гана камсыздай алат. Өз ишмердүүлүгүн басма сөз тобунан баштаган Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы 40 жыл аралыгында министрликтин бүтүндөй маалыматтык саясатын ишке ашыруу жоопкерчилигин колго алган көп функционалдуу түзүм болууга жетише алды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы региондордогу бөлүктөрү менен биргеликте жооптуу тапшырмаларды ыкчам аткарып жатышат. Басма сөз кызматынын жетекчилерине, кызматкерлерине, ардагерлерине бекем ден соолук, жаңы чыгармачылык эргүү жана кесиптик ийгиликтерди чын дилибизден каалайбыз. Кесиптик майрамыңыздар кут болсун.